Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге добыча деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчімін. Сіз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Мұның башталышы Америкадагы улуу түздүк деген жерде сүрөттөйт. Жана да бул мезгил 1719 жылдар экени айтылат. Американын колонизациясы жердин баарын каптагандан каптап эле келе жаткан болчу. Ошого карабастан көп жерлерде индеецтер өз алдынча өмүр сүрүшүүдө. Кийинки көрүнүштө биз Нару аттуу кыз менен таанышабыз. Ал ошол уруудагы башчынын кызы болчу. Таң эрте аны ойготушуп, адаттагыдай эле көптөгөн кыз келиндер дары чөптөрдү издеп жулуп келүүгө жөнөп калышат. Бирок Наруга дары чөптөрдү жулуп жүрүү такыр жакпайт эле. Ал көбүнчө аңчылык кылууга кызыгып, токойдон кыздардын арасынан бөлүнүп кетип, балтасын алып алып эле машыга кирчү. Бирок эреже боюнча аңчылыкка жалаң гана эркектер бара алышат. Ошентсе да Нару эч нерсеге карабай өзүнүн согушчан мүнөзүн корчотуп, машыгуусун улантып жүрдү. Ошентип жүрүп күндөрдүн биринде эле Нару токойдун арасынан жакын жерден богуну көрүп калат. Ал дароо эле өзүн сынап көрмөкчү болуп, жанындагы ити өкү аңчылыкты баштап калат. Бирок ал богуну көздөй акырындан билинбей жылып бара жаткан кезде асмандан чыккан бир кызыктай үн богуну үркүтүп жиберет. Ошентсе да Нару богунун аркасынан жүгүрүп жеткенге аракет кылып, бирок ийгиликсиз болуп калды. Анан да богунун аркасынан кубаламыш болгон ити дагы бир жерден куйругу менен капканга түшүп калыптыр. Ал жактан итин бошотуп токойдон кайтып келе жатканда, кайра эле асмандан чыккан бир кызыктай үндөрдү байкап, ал жактагы булуттардын арасында кандайдыр бир кубулуш болуп жаткандай сезилди. Нару агасы менен сүйлөшүп жатканда ошол кубулуш жөнүндө айтып берип, анан да аңчылык кылгысы келип жаткандыгы жөнүндө айтат. Андан соң алар конушка кайтып келишкенде, Нару дарыгер аялга сыягы аңчылык кылуу менин деле колуман келет окшойт. Анткени бүгүн бир бугуну аз эле жерден өлтүрүп кое жаздадым. Кычаган суу асмандан бир түшүнүксүз добуш чыгып, ошонун айынан бугуну качырып жибердим деп айтат. Дал ушул учурда ошол аймактагы тоолордун бирине белгисиз учуучу нерсе кандайдыр бир жандыкты таштап кеткенин көрөбүз. Ал жандык болсо бир заматта эле көзгө көрүнгүс болуп калды. Эртеси күнү Нару көптөгөн дары чөптөрдү чогултуп конучка кайтып келсе эле, конуштагылар ызы-чуу түшүп калышыптыр. Көрсө бир эркек адамды жолборс сүйрөп кеткен болот. Анда эң мыкты аңчылар биригип, жанагы жолборс сүйрөп кеткен адамды сактап калууга, колдон келсе ошол жолборстун өзүн өлтүрүүгө жөнөп калышат. Ал эми токойдун ичиндеги күрөш ар секунд сайын уланууда. Комуртка келемишке окшогон жандыктын курмандыгына айланса, келемиш ошол эле жерден жылаандын курмандыгына айланып, жылаанды болсо жанагы көрүнбөгөн жырткыч тездик менен сайып, терисин тетири сыйрып эле арка сөөктөрүн чыгарып алат. Бир кезде Нару жанагы эң мыкты аңчылардын тобунун артынан келип кошулат. Ал аңчыларга мен дагы силер менен бирге барам деп айтып, аны көргөн агасы эгер биз жарадар адамды таап калсак, аны дарылоочу адам керек болот деп, Наруну өздөрү менен бирге ээрчитип кетүүгө көндүрөт. Алар токойдон издеп жүрүп отурушуп, жарадар аңчыны табышып, Нару аны болушунча дарылаганга аракет кылып, түндөп кайра конушту көздөй жол тартышат. Кайтып келе жатканда Нарунун агасы Таби топтон бөлүнүп, жанагы арстанды издеп табууга жөнөп кетет. Топ андан ары жүрүштү улантып баратышып эле, Нару бир жерден териси сыйрылган жылаанды көрүп, анан да ошол жерден аюунукунан да чоң болгон бир башкача иизди байкашат. Нару дароо эле агасына кабатыр болуп, сыягы токойго аюу келген окшойт. Мен Табини таап, ага сөзсүз кабар беришим керек деп жөнөсө, Нарунун аркасынан аны менен кошо дагы бир аңчы жөнөп кетет. Көп өтпөй алар бат эле Табини табышат да, Нару Табиге жанагы ииздер жөнүндө айтса, Таби ага көп деле көңүл бурбай, биздин башкы маселебиз азыр арстанды жок кылуу деп коет. Ошентип алар арстанды тузакка түшүрүш үчүн бир планды түзүшөт да, бир бактын айланасына эттерди таштап өздөрү бакка чыгып алмакчы болушат. Таби эттерди ар кайсы жерге таштап жүргөн кезде, Нару менен жанагы экинчи аңчы бактын бутагында сүйлөшүп отурушкан болчу. Ал аңчы Наруга негизи аңчылык кыздар үчүн эмес, бул жерде сенин такыр ордуң жок болчу деп айтып жаткан кезде, ошол аңчыны арстан тездик менен жулуп кеткенин көрөбүз. Нару шашкалактап коркуп ордунан тура калып, эми арстан бутакка чыгып келип ага кол салайын деп калды. Бирок арстан ага секирген кезде Нарунун буту тайып кулап кетип, башы менен ташка тийип эле эси ооп калды. Ал бир кезде көзүн ачса, көрсө аны агасы конушка алып келип, өзү кайрадан арстанга аңчылыкка кетиптир. Көп өтпөй эле Таби конушка арстандын башын кесип көтөрүп алып келип калганын көрөбүз. Ошентип ал күнү конуштагы адамдардын баардыгы майрамдашып, Нару агасынан менимче токойдун ичинде дагы бир чоң жырткыч бар сыяктуу. Анткени мен кечеги күнү ииздерди көргөм деп дагы бир жолу айтып, Таби болсо Наруга сен азыр аңчылыкка даяр боло эле экенсиң деп коет. Ошентип эртеси таң эрте кайра эле Наруну ойготушуп, бардык кыз келиндер дары чөптөрдү жулуп келүүгө кетип бара жатышат. Анда Нару кайра эле эрежени бузуп, карама каршы жакты көздөй кетип калды. Ал өзү жалгыз бир канча саат жол жүрүп отуруп, бир бактын дүмүрүнөн жашыл суюктукту байкап, ошонун эле жанынан кечекидей чоң ииздерди байкайт. Талада оттоп жаткан коёнду карышкыр аңдып туруп, бир кезде аны кубалап жөнөйт. Бирок ал качан коёнду тиштейин деп калган кезде, белгисиз нерсе карышкырды капталга түртүп жибергендей болуп, ал жерден жанагы көрүнбөс жырткыч чыга келип эле карышкырды уштуу аспаптары менен сайып өлтүрүп, кайра эле анын да терисин сыйрып баш сөөгүн жулуп алганын көрөбүз. Бул учурда Нару дагы түшкү тамакка коёндорду кармоого аракет кылып жатат. Бирок такыр эле кармай албай, акырында балтасына узун кылып жипти байлап,
Ошонун жардамы менен 3-4 коёнду кармоого мүмкүн болду. Ал күнү ал конушка кайтпай ошол жакта түнөп калып, жанагы белгисиз чоң жырткычты издеп тапкысы келип, кандай болгон күндө да өзүнүн аңчы экендигин далилдегиси келди. Эртеси ал ити менен бирге жүрүп, талаада көптөгөн жапайы уйлардын терилери сыйрылып жатканын көрөт. Анан да алардын көпчүлүгү буттары менен капканга түшүп калган болуп, Нару ошол жерден чала чегилип ташталган чылымды да көрөт. Демек Америка колониясы ошол аймакка жакындап келип, алар үчүн кымбат болгон терилердин баардыгын жыйнап кетип жатканын түшүнөбүз. Андан ары жүрүп отуруп Нару бир сазга батып калып, ошол жерден өмүрү соңуна чыгып калайын деп, бирок жанагы жип байланган балтасы аркылуу куткарылып кетти. Ошентип көп өтпөй эле Нару токойдон аюуну да байкап калат. Нару аны жаасы менен мээлеп, мына эми чыныгы аңчы болом деп турган кезде, аюу дагы анын жытын сезип калып, аны көзү чуркап келет. Бактыга жараша анын ити аюуну алаксытып кетип, Нару дагы төмөн жакка түшүп аюуну атып жиберет. Бирок жаанын жебесин аюу сезип да койбой, эми Нару жанын сактап калуу үчүн качканга туура келет. Ал дарыянын ортосундагы куураган бактарга кирип жашынып, аюу болсо ал жерде тытмалап дээрлик жеткени калды. Бирок бир кезде аюу дароо эле тынчалып токтоп калат. Сыягы ал башка бир жытты сезип калды окшойт. Көрсө ал жерге жанагы көрүнбөгөн жырткыч келип калган болот. Ошол жерден эки алып жырткычтын кармашы башталып, аюу жанагы чала була көрүнгөн жырткычты ары бери чайкап эле жеңип салгандай болду. Бирок ал жырткыч кайра эле ордунан турат да, ага кайра кол салган аюуну өтө бир катуу сокку менен эсин оодара чалат. Ал дароо эле аюуну тырмактары менен сайып төбөсүнө көтөрүп, аюунун кандары болсо ал жырткычтын үстүндө агып жатканын көрөбүз. Мындай шумдукту көргөн Нару коркконунан дарыяга түшүп эле агып жөнөдү. Ошентип эртеси күнү башка аңчылар Наруну келип таап алышат. Көрсө аларды атайын Наруну таап келүү үчүн жөнөтүшүптүр. Нару аларга көзгө чала була көрүнгөн жырткыч жөнүндө айтып берсе, ал аңчылар Наруга албетте ишенишкен жок. Аңчылар Наруну кайрадан артка алып кетишмекчи болуп, бирок Нару эч жака барбайм деп жаткандыктан, аңчылардын бири менен Нару мушташып да кетет. Акыры алар болбой эле Нарунун колу бутун кайрып алып кетмекчи болуп жатышканда, аларды жанагы көрүнбөс жырткыч аңдып жаткан болот. Аңгыча болбой эле аңчылардын биринин денесинде 3 кызыл чекит пайда болуп, ошол 3 кызыл чекитке 3 жебе келип сайылып калат. Аңчылар элес булас көрүнгөн жырткычты байкашат да, аны жаалары менен аткылап жиберишсе, анын денеси бир аз көзгө көрүнүктүүрөөк боло түштү. Ошол жерден аңчылардын баардыгы ал жырткыч менен кармашып, бирок ал жырткыч чекеден эле аңчыларды өлтүрүп баштарын кыйып жатканын көрөбүз. Убакыттан пайдаланган Нару колун чечкенге мүмкүн болот да качып жөнөйт. Ал токойдон чыгып чөптү аралап качып баратса, аңчылардын акыркысы аны кармап калат. Ал аңчы токой жактан элес булас көрүнгөн нерсени жаасы менен мээлеп жатса, Нару анын чекесиндеги 3 кызыл чекитти көрүп, аны түртүп жиберип сактап калат. Андан соң Нару болгон күчү менен качып жөнөп, жанагы жырткыч арттан тездик менен жетип келет да аңчыны өлтүрөт. Токой жакка киргенге жетишкен Нару капканга түшүп жатып калат. Жанагы жырткыч анын артынан дагы жетип келип, бирок бул кезде Нарунун алдынан 4 куралчан адам чыга келет. Көрсө жанагы баалуу терилердин баардыгын сыйрып кетип жаткан адамдар ушулар экен. Кийинки көрүнүштө Наруну капаска камап койгонун көрөбүз. Жанагы жапайы уйлардын терисинен тондорду тигип кийип алган адамдар Нарунун итин дагы кармап алып, анан да аңчылык кылып жүргөн кезде агасы Табини да кармап алышкан болот. Алар дагы жанагы көрүнбөс түшүнүксүз жырткычты байкап калышкан байтор. Алар Нарудан сен анын кандай жырткыч экенин көрдүңбү деп сурап башташат. Албетте алардын пикири келишпей, көп өтпөй эле Нару менен Табини бакта байланып турганын көрөбүз. Көрсө жанагы адамдар аларды атайын көрүнбөс жырткычка жем кылайын деп өздөрү алысыраак жерден дүрбү салып отурган болот. Бирок алардын бири дүрбү салып отурган кезде алардын артындагы башкаларын көрүнбөс жырткыч эч бир үн чыгарбай эле жайлап жатканын көрөбүз. Нару менен Таби жанагы адамдардын өздөрү жоголуп аттары эле качып баратканын көрүшөт. Көп өтпөй жанагы жырткыч Нару менен Таби турган жакка жакындап жылып келе баштады. Шамал менен учуп барган чаңдар жырткычтын технологиясын бузуп, анын денеси кадимкидей эле көрүнүп калды. Ал жакындап келе жатып эле бир жерден капканга түшүп калат да. Көрсө бул жанагы адамдардын экинчи тобунун планы болуп, алар чыга келишип эле жиптен жасалган торду жырткычтын үстүнө жапса, жанагы жырткыч ордунан дароо туруп, шумдуктуудай өнүккөн технологиясынын жардамы менен эле адамдардын баарын чекеден кыра баштады. Бул учурда Нару менен Таби болсо бир айласын таап ал жерден бошонуп качып кеткенге мүмкүн болот. Жанагы жырткыч болсо ага каршылык көрсөтүп жаткан адамдардын акыркысын бомба менен жардырып жиберип, өзү жарадар болуп калган жерлерин дарылап жатканын көрөбүз. Ал эми жанагы адамдардын лагериндеги калган каткан адамдар качып кетип жатканын көрөбүз. Нару ал жерге келип итин куткарып, кайрадан агасына кетейин деп жатса, жанагы жырткычтын айынан бутунан ажырап, бирок аман калып бул жерге келип калган адамды көрөт. Ал Нарудан бутундагы темирди алып салуусун суранып, акысына колундагы мылтыгын берип, аны атканды үйрөтөм деп айтат. Нару анын бутундагы темирди чыгарган кезде, жанагы жырткычтын келе жатканы байкалып, Нару жашынганга жетишип калат. Жанагы адам болсо эч жака жашынганга жетишпей, коркконунан ошол жерде өлүк адамдай болуп эле жатып калды. Жырткыч ал жерге келгенде ал адамды байкаган деле жок. Сыягы ал кыймылсыз жаткан нерселерди көрбөйт деле окшойт. Бирок ал басып бара жатып жанагы адамдын бутун басып алып, ал адам чыдай албай кыйкырып жиберсе, аны дароо сайып өлтүрөт. Андан соң жырткыч аны көздөй чуркап келе жаткан Нарунун итин мейлеп атайын деп калса, атты минип ал жака жетип келген Таби жырткычтын бет кабын түшүрө чаап өтүп кетет да, жаа менен ар кайсы жагынан аткылай баштайт.
жырткычтын түшүп калган бет кабынан кызыл нурлар чыгып, ошол кызыл нурлар мейленген жерге октор атылып жатканын көргөн Нару анын бет кабы кандай иштээрин түшүнүп калды окшойт. Таби болсо согуш өнөрүнүн эң мыкты өздөштүргөнүн көрсөтүп, жырткычты ар кайсы тарабынан жаралап жатты. Анда жырткычтын бир кезде мээси иштеп кетти байтур, кайрадан көрүнбөскө айланып, бир кезде узун сайгычтары менен Табинин аркасынан сайып калат. Анда Таби жырткычты дагы бир канча секунд кармап турмакчы болуп, Наруга качып кет деп кыйкырат. Нару ал жерден аркасынан качып кетип, кечинде дарыянын жээгинде жуунуп отуруп, эмне кылсам деп ойлонот. Ошол жактан баягы адамдардын арасында жүргөн семиз адамдын тирүү калганын көрүп калат да, байкатпай анын жанына жетип барып таш менен чаап уктатып салат. Ал семиз адам ойгонгон кезде Нару ортого отту жагып, өзү бактын түбүндө кыймылсыз турган болот. Семиз адам жөрмөлөп мылтыгына жетип барып Наруну атайын десе, Нару эч ак эле анын мылтыгындагы окторду алып койгон болот. Көрсө Нару ал семиз адамды жырткычка атайын жем кылып жатыптыр. Бир кезде ал жырткыч жакындап келип тырмалаңдап жаткан семиз адамды гана көрүп, чындап эле кыймылсыз турган Наруну көрбөй калат. Жырткыч ал адамды өлтүрүп карап жатканда, Нару жырткычтын аркасынан келип, мылтык менен желкеге атып, дароо эле анын түшүп калган бет кабын алат да качып жок болуп кетет. Нару жырткычтын бет кабын бир жерге атайын орнотуп коет да, бакка чыгып аны издеп келген жырткычты күтүп отуруп, бир кезде анын үстүнө секирет да бычак менен бир канча жолу сайгылап салганга жетишет. Бирок өзүнө найза сайылып өлүп калайын деп итинин жардамы менен гана аман калды. Кармашып отуруп жырткыч бир кезде өзүнүн технологиясынын айынан колунан да ажырап калат. Ажалы жок Нару өлбөй качып жүрүп отуруп, аны баягы сазга алып келип, жырткыч сазга түшүп чөгүп кетет го деп жатса, ал болбой эле чыгып алат. Эми жырткыч дагы бир куралын алып чыгып Наруну мейлеп атайын деп калса, бул кезде Нару анын бет кабын иштетип өзүн карай бутага алып койгон болот. Кызыл нурлар жырткычтын башына мейлеп 3 ок анын мээсин тешип кетти. Ошентип кийинки көрүнүштө Нару жанагы жырткычтын башын кесип алып конушка кайтып барганын көрөбүз. Ал бардыгына эми бул жерде жашоо өтө коркунучтуу болуп калды окшойт. Тезинен алыстарга көчүп кетели деп бардыгы камданып калышат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.